уланталы азыр болсо биз музыка, фильмдерди кантип көчүрүп алабыз, кантип жүктөп алабыз ошолор жөнүндө карап көрөлү видео сабакта. Демек, музыкаларды жүктөш үчүн биз эмне дешибиз керек? Анын үчүн ошо керектүү музыканы жазып, жосо жалпы эле музыка скачать, же болбосо жүктөп алуу деген түшүндүрөт. Скачать дегенди басышыбыз керек. Ошону бассак, мынакей бул жакта бир топ ошо музыканы жүктөп алуу үчүн атайын сайттар чыгат. Ошол сайттардын кайсы бирин тандайбыз дагы. Же болбосо керектүү конкреттүү бир музыка керек болсо, ошо музыканын атын жазып, анан скачать дегенди кошуп коюшуңар керек. Ошондо ал музыканын аты дагы, ошол аттагы музыканы издеп чыгат, издөө машиналары. Мына вся музыка деп турат. Мына бул жерде мисалы музыкалар бuyakta турат. Ушул музыкалардын каалаганын жүктөп алсак болот. Мисалы, ушул музыканы жүктөп көрөлү. Басабыз. Мына берде ошол музыка боюнча маалымат берилген. Скачать, же болбосо прослушать деп турат. Бизге скачать, жүктөп алуу керек. Демек, ошо скачать деген жерине эле бассаңар, дождитесь своей очереди. Негизи бесплатный же болбосо бекер музыкаларды ушундай кандайдыр бир убакыт өлчөмүндө же болбосо ушундай башка бир сайттарды көрүү аркылуу, рекламаларды көрүү аркылуу анан жүктөөгө мүмкүндүк берет. Мынакей прямая ссылка деп турат. Ошо прямая ссылка дегенди бассак, биздики уже жүктөп баштады. Демек, бул 7,6 мегабайт экен. Эгерде интернет, бул жерде жүктөөдө дагы интернеттин ылдамдыгына көз каранды болот. Канчалык интернет ылдам болсо, аны музыка жана фильмдерди жүктөө дагы ошончолук тез болот. Ал эми ылдамдыгы аз интернеттер болсо, анда албетте музыкалар жүктөө дагы абдан кеч болуп эсептелинет экен. Мына буну жаап коелу. Эми ушундой сыяктуу эле мисалы фильмдер жүктөө. Эгерде интернеттин ылдамдыгы абдан чоң болсо, фильмдерди жүктөөгө да мүмкүнчүлүк бар. Интернеттен фильмдер таап ошолорду жүктөп алсак болот экен. Демек, фильмы деп коебуз анда. Фильмы. Мисалы 2012 дегенди бассак, на новый фильм 2012 смотреть деп атат, бизге деген скачать дегенибиз керек. Же болбосо ушул жерге эле мына фильм 2012 скачать деп койсок, анда ошо фильмдер жүктөө үчүн атайын сайттар бар, ошолордон жүктөп алсак болот. Мынакей дагы бир сайтка кирип көрөлү. Мынакей сайт. Ошо фильмдерди камтыган сайт экен бул жакта. Мынакей ошо ар бир фильм боюнча маалымат берилип атат, алардын көлөмү берилип атат, канча мегабайт же болбосо канча гигабайт тейлейт. Мынакей ошол фильмдер боюнча, мисалы үчүн, бизге кайсы бир фильми туура келсе, ошол фильм боюнча дагы кененирээк маалымат табыш үчүн ошол фильмдин атына басабыз. Ошол фильм боюнча кененирээк маалымат чыкты. Эми мынакей бул жерде скачать фильм деп турат. Ушул жерден скачать деген меню басабыз. Негизи бекер жүктөп алууга мүмкүндүк берген мынакей размери 1 гигабайт болот. Бул абдан эле чоң көлөм болуп эсептелинет жана аларды жүктөп алыш үчүн эгерде интернетиңердин ылдамдыгы көбүрөөк болбосо, албетте көп убакыт керек. Мына бул жерде 3 вариант берилет: Letrip, Sharefire, WebFile деген. Булардын баарысы ошо атайын файлдарды сактоо сервистер болуп эсептелинет жана аларда акысыз жүктөп алуу мүмкүнчүлүгү бар жана акылуу жүктөп алуу мүмкүнчүлүктөрү бар. Акылуу жүктөлүп алуу албетте кандайдыр бир көлөмдөгү каражатты төлөп, мисалы акчаны төлөп, анан кийин жүктөп алууга болот. Мына перейти на страницу скачивания деп атат. Ушуну басабыз, мисалы биз. Скачать быстро, буга төлөшүбүз керек. Ал эми скачать медленно болсо, бул албетте бекер, акысыз деген түшүндүрөт. Ушуну баса турган болсок, мына 5 саат 50 минутада, менин азыркы ылдамдыгым менен 5 саат 50 минутада жүктөлөт экен. Мына бул жерде дагы 1 минуталык убакыт берилет. Анан кийин барып анан жүктөөгө мүмкүнчүлүк берилет экен.
Кыскасы түшүндүңөр деп ойлойм. Фильмдерди жана музыкаларды кантип жүктөш керек экендигин. Ушундай жол менен интернеттен фильмдерди жана музыкаларды жүктөп алуу мүмкүнчүлүгүбүз бар. Ушуну менен биздин бүгүнкү бул сабагыбыз аяктады. Кийинки сабактан жолугушканча саламатта калгыла.